Кыргыз тили көрсөтүүсү кыргыз рухунун күзгүсү катары бүтүндөй жан дүйнөбүздү ээлеп, тарыхыбызды, деги эле маалымат каражаттарынын ичинен ар бир үйдүн чакырылбаган, бирок зарга күткөн коногундай төрдөн орун алып келет. Ал жашоо турмушубузду, өткөн кеткен окуяларды, көз жоосуна алган көркөм өнөрүбүздү, табиятыбызды шөкөттөп, дүйнө элдери тууралуу түркүн түстүү маалыматтарды азыркы техниканын көмөгү менен чып-чыргасын коротпой чагылдырып берет. Ошол түйшүктүү эмгектин артында бүтүндөй чоң чыгармачыл жамаат турат. Бүт эмгегин, жаштыгын телекөрсөтүүгө арнап, мезгилинен мурда көз өтүп кеткен режиссерлордун бири Нуралы Тураповду эскерүү кесиптештик парзыбыз экен. Ал өзү дайыма айтып калар эле: теле менин курбалдашым деп. Ал быйыл 60 жашка толмок. КТРдин эң бир оор мезгилинде иштеди. Чындыгында башкы режиссер болуп. Ошол КТРдин азыркы ушул деңгээлине дагы анын чоң кошумчасы бар деп айта элем да. Ошол КТРда иштеген, улуттук телевидение иштеген инсан, белгилүү инсандардын бир этаптуу бир көрүнүшү катары айтса болот Нуралынын чыгармачылыгынча. Себеби ал өзү профессионал актер катары, режиссер катары көп салымын кошто айта элем да. Эми мен ал жөнүндө эмес, мен адамгерчилиги жөнүндө айткым келет да. Себеби Нурал менен көп жылдан бери таанышман. 90-жылдарга чейин тааныш болчумун да. Анан өзү дагы карапайым үйдө өскөн, өзү ушул жана актерлукту бүткөн Ташкенттен. Анын бир жакшы сапаты ушул, мен айта элем да, мындай бир чыгармачыл адам өзү мындай ар кандай мүнөздү, өзүндө ар кандай кубулушту алып жүргөн адам да. Анан ошо Нуралы дагы бир жакшы касиет бул, албетте кесиптештерди айтса керек, бул карапайымдыгы. Анан ошол өзүнүн ишине болгон жоопкерчилиги. Анан ошол жерде мындай бир өзүнүн профессионалдык деңгээлин көрсөтө билгендиги өтө мындай бир өзгөчө сапат деп айта элем да. Анан эми биз экөөбүз дос катары көп мындай турмуштук дагы, үй бүлөлүк дагы мамилелерде болдук. Анан ошол турмуштун ар кандай жактарын көрдү деп айтсам болот да, кыйынчылыгын дагы көрдү, чыгармачыл жагынан жемишин да көрдү. Бирок мындай өзү эч качан ошого чөгүп кеткенге, ошол проблеманын арасында жоголуп кеткенге өзүнө мүмкүнчүлүк берчү эмес да. Кыргыз телесинин белдүү режиссерлорунун бири Нуралы Турапов Ташкенттеги театралдык институтту бүтүргөн соң өз кесиби боюнча Кыргыз академиялык театрында эмгек жолун баштаган. Нуралы Ташкенттеги театралдык институтунун актерлук бөлүмүн болгондо дагы куурчак боюнча адис чечтирип, ошону бүтүрүп, анан мамлекеттик куурчак театрында келип иштеп турду. Ошол учурда Кыргыз телевидениясында Бөбөкченин жомогун, Мемеке менен Тебеке жана башка куурчактар катышкан баланын ролун ойногон көрсөтүүлөр көп болор эле да. Ошого көп келчү Нуралы. Ошондон эле биз байкап калдык. Бул жигитте бир өнөр бар экен, бир талант бар экен, бизге ылайыктуу. Чакырсак анан бир топ айлардан кийин макул болуп келди. Келгенде мен ойлодум, мен бул театралдык режиссер кандай кылып телевидениянын спецификасын ушу өздөштүрөр экен деп ойлосом, жок. Азамат ушу 2-3 айдын ичинде кадр деген эмне, композиция деген эмне, свет деген эмне,
декорация деген эмне баарын кадимкидей билип алыптыр. Мен таң калдым, ай сен мурун оккан жок белең бир жерден десем, жок. Мен ушуну күндү үйрөнүп атам деп. Ушундай аракетчил эле да. Бат эле үйрөнүп алды да. Анан мунун бир жакшы жактары бар эле, ушу актерлор менен аябай мыкты иштечү да. Анан актерлорго свет бергенди, ошолордун образдары менен контраст создавать эткенди, сюжеттеги контрасттарды бир аябай мындай логикалык деңгээлде алып чыкчу да. Ошондуктан биз муну адабияттык берүүгө, именно ошо театрды, актерлордун чыгармачылык портреттерин, анан постановкаларды коюуга адистеш деп туруп ошол жака багыт бердик эле, ошону аябай жакшы өстөртүп алдым. Мына бүгүнкү күндө кыргыз телевидениясынын алтын фондусунда Нуралы тарткан, Раев менен тарткан, Султан Раев менен тарткан көп постановкалар турат. Кесиби театралдык режиссер болгондуктан анын үстүнө ийгиликтерди жаратсам деген дымагы күчтүү жаш Азиз тез эле чыгармачыл чөйрө менен аралашып, Союз убагындагы взгляд көрсөтүүсүнө идеялаш, белгилүү журналист Олжубай Токтосуновдун көз караш долбоорунун режиссеру катары көрүүчүлөрдүн купулуна толоорлук көрсөтүүлөрдү даярдай баштайт. Тураповдун чыгармачылыгында көз кубанткан көрсөтүүлөр, каармандардын бүтүндөй бир галереясы пайда болду. Мунун теги ак сөөкпү же карапайым калпы? Теги король. Нагыз король. Жок. Король эмес. Мунун баласы ак сөök болгон. Нагыз аталар гана дал ушинтип женди болот. Эмесе? Нарыште жыттуу кыз сүйсөктү. Айган айын үлбүрөгөн кимдин кызы болосуң? Мындай сулуулук адам баласында чандыга черкен. Чанда туйт. Адамзат мындай сулуулук. Чочуба чырагым. 9 кайрыктарды тарттык. 9 кайрыкты. Ал бир облуска алганда мен экинчи облуска кетчүмүн. Андан сырткары ыргеселерди тарттык. Ыргеселерде да ушундай болчубуз, бөлүп алчубуз. Бул районго сен, бул районго мен деп. Деги эле ашыкча болбосо керек, ушул кыргыз телевидениясында улуттук инструмент өзгөчө комузду алып чыгууда кыргыз телевидениясынын эмгеги чоң. Анткени бул маданият министрлиги көтөргөн жок. Жалаң кыргыз телевидениясынын күчү менен комуз жандандды. Бул республика боюнча Сайра комуз деген көрсөтүүбүз бар болчу. Муну айтып аткан себебим, ошол убакта өтүп кетти, ал киши дагы Сатар Жумабаев деген редактор бар эле. Ошол комуздун абдан күйөрманы болчу. Ошол киши жер-жерлердин баарын комузчулар тартып чыгат, чыгарып берет. Ошондо Нуралы экөөбүз алмак-салмак тартабыз. Бир районду мен тартсам, кийинки районду ал тартат. Ушул жерден дагы кошуп кетчү нерсе, мына биздин муун кыргыз телевидениясына эмне бердик дегенде, колубузду жүрөккө коюп айтчу нерсебиз ушу болуп атат. Биздин муун комузду кантип тартуунун режиссердук ыкмасын иштелип чыкты. Бул менин же Нуралынын эмгеги эмес, бул ошол убакта муундун эмгеги. Ар бирибиз ылайыгына жараша тартчубуз, анан бири-бирибизге замечание ала туруп, мына бүгүнкү күндө комузду кантип тартуу керек? Мына режиссердук ыкмасы иштелип чыкты. Нуралы Турапов телени өзүнүн үйүндөй, кесиптештерин бир туугандай сыйлаган, сезимтал, боорукер адам эле. Чарт-чурт деген кыялы болсо да, бирөөнүн көңүлүн оорутуп, катуу сөз айтпаган адам эле. Ал көбүнчө ушу театр стилинде иштечү да. Көбүнчө эле театр, постановочный спектакльдерди тартып, агайдын кол алдынан жаралган эмгектери мына кыргыз телекөрсөтүүсүнүн алтын казынасында бар. Агайдын өзү өлсө дагы артындагы экинчи өмүрүн даңктаган эмгеги турат. Аны эч ким эфирден өчүрө албайт. Агай деген залкарлар менен иштеген. Өзү актер болчу да, мен бул агайды теледен көрчү экенмин да, кийин келсем башкы режиссер болуп калган. Бул жана Бөөк сенин жомогуң деген балдарга арналган көрсөтүү болгон да биздин Кенедей чакта. Кыргыз телеси аркылуучу. Ошондо дайыма апендинин
кишинин ролун аткарчу дагычы. Мен ошонусун аябай эсимде калган. Анан кийин КТРге келсем, ал башка режиссер экен. Анан ошо актёрдук кесиптен режиссерлукка ооп болгондо дагы эң бир татаал, эң бир түйшүктүү, эң бир рахмат деп айтпай турган, ары ардактуу, ары азаптуу телережиссер деген кесипти тандап алып, өмүрүнүн өткөнүнчө телени сүйүп, теле менен жашап, ошого берилип иштеди. Театралдык режиссер катары билим алган Нуралы Турапов театрлар менен тыгыз иштешип, театр ишмерлеринин бейнесин ачкан тылы сахна, далай-далай залкарлардын чыгармачылык өнөрүнүн үзүрү болгон спектакльдерди биринен сала бирин тартып, көрүүчүлөргө тартуулай берди. Адегенде эле Казат Акматовдун Мунабия повести боюнча даярдаган инсценировкасы көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынган. Биринчи жолу чогуу телевизиондук көркөм фильм тартууга, телевизиондук көркөм фильм тартуу боюнча аракет жасап, ошол менин бир аял деген чыгармам бар болчу. Аңгемем ошонун негизинде тартканбыз да. Ошол жерде өзү камерный чыгарма болчу, 2 адам качат, аял менен эркек эле дагы бирөө бар. Бирок ошол фильмди тартканда эми бул жактан камераларды алып чыгыш кыйын, уруксат бериш да кыйыныраак. Кээде төбөкөлгө барып эле өзү акырын камераны жашырып, мындайча айтканда тырмакчанын ичинде уурдап чыгат эле, бияктан уурдап чыгып барып, анан түнү менен биз тартат элек ошону. Нуралынын бир чоң бир тарыхта калтырган иши бул Абсамат Масалиев жөнүндөгү даректүү фильмди айтар элем да. Ошол Абсамат Масалиев ошол депутат болуп турганда Акаевдин тушунда ал кишиге өтө мындай бир мамиле расмий бийлик тарабынан өтө начар болчу, ачыгын айтканда. Ошондуктан бул киши менен байланышкан же бул киши жөнүндө сөз болгон же ал киши жөнүндө айтсаң, мындай ошол кездеги бийлик туура түшүнбөйт эле да. Ошого карабастан биз ошол Абсамат Масалиев жөнүндө сценарий мен жаздым, режиссер катары Нурал тартты. Биз ушул жактан билгизбей, өзүбүздүн тобокелибизге алып, өзүбүздүн башыбызга алып, эч кимден уруксат сурабай, бирок бир чоң бир тырнакча айтканда кылмыш кылганбыз да. Ошол камераларды алып алып, биз Масалиев жөнүндө документалдуу фильм тартканбыз. Эч ким билген эмес, эч ким билбей калды. Себеби биз теги окуна, айылына чейин барып тартканбыз, дачасына барып тартканбыз, ушундай бир фильм тартканбыз да. Анан кийин Масалиев көп өтпөй эле ошол премьерасына жетпей өтүп кетти. Бирок ошол Масалиев жөнүндө тартып калган кадр, мындай айтканда, орусча айтканда, бесценный же бажеткис болуп калды да. Нуралы Тураповдун телевидение үчүн жасаган эмгегин санай берсек, учуугу үзүлчүдөй эмес. 1995 жылдагы дүйнөнү дөңгөрөткөн Манас Миң мааракесин чагдырууда эмгектенген режиссерлордун жоон тобунда өзгөчөлөнө билди. жылы, бул уже 20-жылым, Манас эпосунун 1000 жылдыгы болгон. Ошондо Манас эпосунун 1000 жылдыгы болгондо экөөбүз эки жакка бөлүндүк. Мен Бишкекте калдым, 7-8 эң негизги эмелерди ушул жактан тартылды. Иш-чаралардын баары. Нурал Турапов командасы менен Таласка барды, аякта жана театрализованный представление тартылыш керек болчу.
Ошондо Нуралы Турапов ошо таласта трансляцияга жооптуу болду. Экөөбүз ушул эки телефондун учунда отурдук. Анткени канчада башталат, канчада бүтөт, могу бүткөндөн кийин эмне кетиш керек. Ушунун баарын ийгиликтүү тартылды. Негизи бул кыргыз телевидениясынын режиссерлору биз көп билинбегени менен кадр сыртына калганы менен биздин жумуш өтө оор. Оор дегеним мына ушул жерде биздин отуруп эртеден кечке иштегенибиздин эле жөнүнө жүргөнүбүздүн дагы мондай организмге бир таасири бар да. Ал эми бул жерге берген бүт өмүрүң, ден соолугуң, канча переживания, бул бизге биринчиден көбүнчө эле биздин нервиңди алган жумуш көп болот да. Себеби дегенде бул жерде программаны жалгыз режиссер бүтүрө албайт. Режиссердун командасы менен анын жасалгасы, анын монтажы, анын съемкасы бир тозок иш болот да. Ошонун баардыгына режиссер жооп берет. Режиссер ошентип кадр сыртына кала берет. Мен ушул 50 жашка чыгып КТР менен жашташ болуп, ушул өткөн өмүрүмө эч өкүнбөйм. Мына 13 жылга жакын башкы режиссер болуп иштедим. Азыр мени тарбиялаган, мен ошо жумушка алып, мен окуткан, менин кол алдымда иштеген ушул бүгүнкү күндө бир канча бир режиссерлор бар, операторлор бар, художниктер бар. Мен ошолор менен сыймыктанам. Мен көбүнчө дагы сыймыктанганым Кыргыз Республикасынын эл элчиси Бейшенбек Маматакунович мен ушу жумушка алып, мен ушул жерден канча ыркесе, канча тогуз кайрат деген чоң фестивалдарды иштетип, мени үйрөткөн ошо киши менен сыймыктанам. Нуралы автордук көрсөтүүлөрдүн бири катары ырынан чыры көп мыскыл жана тамаша көрсөтүүсүн дайыма жаңы жыл алдында даярдар эле. Көпчүлүк куудулдар мына ушул режиссер даярдаган көрсөтүү аркылуу кыргыз элине таанымал болгондугун таанууга болбос. Урматтуу Абдул Дайманкулов, эгемендүү мамлекетибиздин кодулдук өнөрүн жана Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын мыскыл жана тамаша оюн зоок программасынын кадыр баркын көтөрүүгө кошкон бараандуу салымыңыз, башка кесиптештериңиздин өзгөчөлөнгөн чыгармачыл жигериңиз эске алынып, жылдын мыкты куудуу деген ардактуу наамыңызга наам ыйгырабыз. Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын президенти Маматакунов. Ленинградтан ошо бүтүп келген дагы бир жаш мыкты журналист бар эле ошол мезгилде экөө. Анан тиги Нуралы режиссер болуп, Олжобай редактор болуп экөө биригип Көз караш деген ошол кезде аябагандай популярдуу болуп аткан көрсөтүүнү ачышты да. Анан ал көрсөтүү республиканын бүт тармагын камтыган көрсөтүү болчу. Анан эле аябай макталып эле летучкаларда да макталып калды, ошондой мыкты көрсөтүүлөр жасап жүрдү. Анан Нуралы көбүнчө өзү баягы театралдык актер, театрга жакын болгондуктанбы көп спектакльдерди тартчу да. Жалаң телевидениеге ошо спектакльдердин көбүн тартып, ошо фондко калтырып кетти. Мындай өтө жумшак адамга жамандыгы жок, жөнөкөй, анан аябагандай боорукер болчу, баягы ата-энесине, бир туугандарына аябай күйүп, баягы айрыкча апасы жөнүндө көп айтып, эркек балдар көбүнчө апаларды көп деле ойлобойт го, ошо апасы жөнүндө көп айтып, ошо апасына көп сөз кылып, ошентип сүйлөп калчу да, ошо апасы каза болгондон кийин ошо өзү көпкө жакшы болбой ошо ооруп жүрдү окшойт. Чыгармачылык бүт өмүрүн кыргыз тили көрсөтүүсүнө арнаган КТРдин мыкты кызматкери төш белгисинин ээси Нуралы Турапов көптөгөн ардак грамоталарга ээ болду. Курманжан Датканын 200 жылдыгына карата дирекциянын атайын сыйлыгына татыган. Өмүрүнүн акырына чейин Маданият тарых телеканалынын режиссеру катары эмгек өтөп келди. Биздин жамааттын жүрөгүндө өтө бир жылуулук менен эстегенди. Өкүнүчтүү албетте. Жана орду толугу жоготуу деген сөздүн мааниси мына ушундай да сезилет экен. Чыны менен Нуралы агайдын орду толугу эле болуп калды. Эми бул кишинин чыгармачылыктагы чыйыр жолу, ишке кылган мамилеси, мен бул жөнүндө айткым келген жок. Башка кесиптештер балким кенен токтолду. Бул кишинин баардыгыбызга кылган бир эсеп юмор менен,
бир эсеп тамаша менен балким өзү жана мыскыл жана тамашаны жасап жүргөндүгүнө байланыштуу. Мен бул кишиден канча жаш кичүү болуп турсам дагы, ал менин кызматыма карап атыман айтпай Назира Алиевна деп дайыма ушинтип айтчу да. Анан же болбосо менден улуулар Назира деп атыман эле айтат. Мен деле эч тескерисинче мага агайдын ушундай абдан интеллигенттик түрдө ушинтип кайрылганы. Анан биздин ушул ар бир жамаатта бул киши дагы жана биздин ушул кабинетте биздин эң сонун 3 агайыбыз бар эмеспи? 3 агайыбыз Зулумбек агайыбыз, Нурал агай, анан Өмүрал агай. Ушул үчөө жакшынакай болуп кошулуп келип ушул жыйындарда отуруп калса, бири-бирин коштоп турса, анан агайыбыз кеткенден кийин ушул жетимсирегендей болуп эле кабинет жетимсирегенсип, жанагы эки агайым дагы жетимсирегенсип, бул кишинин баягы орду жетпегендей болуп калды да. Анан Нурал агайдын ар бир ушул жакшынакай майрамдарда троллейбус деген ыры бар эмес беле? Биз бардыгыбыз агай ошолоруңузду ырдап бериңизчи деп кайра суранып, окуп, өзү сүйлөп, ырдап, анан ушул жамааттын ичинде бул киши дагы улуулуктун үлгүсүн көрсөтө алды. Нурал агайыбыз ушул 60 жылдыктын алкагында айта турганым ушул майрамда биз менен бирге болсо кандай сонун болот эле. Анан табият ушундай экен, тагдыр ушундай экен, чекесинен кийип атабыз. Ошон үчүн ар бир учурда айтабыз, деги ушул аксакалдарыбыз улуу жашка барсын, картайышсын. Азыр ушундай абройлуу, ардактуу агайыбыз болуп, ушул майрамдын башында туруп, баягы ырларын ырдап турса жарашмак да. Агайыбызды биз жылуулук менен гана эстейбиз. Бу жашоодон эрте кеткен Нурал ага ыр дүйнөсүн жакшы көрчү. Жан дүйнөсү муңга толуп турса да, жеке өзүнө гана таандык кайгысын өзү дайыма обомго салып, каркыралар аттуу ырын ырдай берер эле. Каркырадай учуп кеттиң күнөлү, келчи жазда айылга, жок дегенде жолугушуп жүрөлү, жок дегенде жолугушуп жүрөлү. Айгар кыралар, айгар кыралар, айдучасыңар. Айгар кыралар, айдучасыңар. Айгар кыралар.